Ошо зекетти бербеген адамды бахил дейт. Бахил дегени сараң. Сараң өзүнүн малын канча чогулса да, Алла парз кылган зекеттерини бербей, күннөн күнгө малымды мен көбөйтөм деген ойдо малны бирөөгө бергиси келбейт деген сараңды айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва кала Абу Бакр Сиддик радияллаху таала анху: "Ал-бахилу ла яхлу мин ихда саб'ин." Абу Бакр Сиддик радияллаху анху, Алла разы болсун, бул киши неме дейт? Сараң киши эч качан кутулбайт жети нерсенин бириден. Жети нерсенин бириге кагылат дейт. Ушул жашоодо сараң болгон, зекет бербеген адам жети нерсенин бирине ошо малы менен кагылат дейт, учурайт дейт. Ушундай нерсе болот дейт жашандымда. Биринчиси имма айямута фаярисуху май юбаддил малаху ва юнфиқу ли гайри ма амараллаху таала. Биринчиси ошо адам малды чогултуп эчтеке жашай албастан өлүп калат дейт. Өлгөндөн кийин анын малыны мураскырлар алат дагы ошо малды Алланын буйрубаган жерлерге иштетет. Ошо малды Алланын буйрубаган таза эмес жерлерге иштетет. Кумарга иштетет, бир башка нерсеге иштетет. Эч качан о малдан артынан ошол малдын эгесине бир да сооп жетпей турган амалдарга иштетет. Биринчи ушул нерсеге учурайт дейт. Же болбосо Вайсаллидуллаху таала алейхи султанан жаиран фаяхудуху минху ба'да тазлилу нафсихи. Экинчиден ошо адамга бир залым падыша келет башына. Залым падыша келет башына дагы ошонун тапкан, чогулткан мал мүлкүнү алып коет да, өзүнү ошо мал менен корлойт. Ошо малын алып коет дагы, өзүнү корлойт. Азыркы учурда көрүп турабыз. Зекет бербеген мал чогулткандар кандай болуп атат? Ошо малыңды да алып коет дейт, кайра ошо мал менен сени корлойт. Ушундай нерсеге учурайт. Ав яхиджа лаху шахватун юфсиду алейхи малаху. Же ошо адамга бир кызыгуу пайда болот. Ошо кызыгуу менен ошо малыны, тапкан малыны жок кыла берет. Мал табат, бир кызыгуу нерсе пайда болот. Ошол малды арам жолдорго иштете берет. Эми кызыгуу дегенде белгилүү ошо кызыгуу нерсеге тапкан малын жок кылат. Ау ябду валаху рa'ю фи бинаин ау имаратин фи ардил харабин фаядхабу фихи малуху. Же болбосо ошо адамдын оюна бир ой келет. Шо тапкан малыны, зекет берген малыны үй курууга, же бир башка нерсе курууга, же бир иштетилбеген жерлерди алып, ошол жерди абат кылышлыкка кызыгуу берип коет. Бат бүткүл өмүрү ошол менен өтүп кетет. Жетишпейт. Бир кабат тамсалса, ал көзгө кичинекей көрүнөт, 2 кабат тамсалат. Алда кичинекей көрүнөт, 3 кабат тамсалат. Анан дагы бир тамсалат. Башка нерсени курат. Бүткүл өмүрү ибадаттан да калат. Өзү да кыйналат. Ошо тапкан малыны ошол нерсеге Алла Таала жумшап коет. Жан да кыйнайт, башка да кылат. Зекетин бере албайт да. Бирок кыяматтан зекетин жогун берет. Аюсиба лаху нукбату минан нукабати дунья мигаркин ау харкин ау саракин ама ашбаху.
же болсо ошо адамга дүйнө мусибаттарынан бир афат жетет малыга. Жашоодо бир афат жетет. Ошо менен малы, тапкан малы жок болот. Бири карк же суу басып кетет. Же ошо тапкан малы күйүп кетет. Же тапкан малыны урга урдатып жиберет. Же ошого окшогон нерселер менен тапкан малы жок болот. Бул саранга зекет бербеген адамга учайтылган нерсе. Ау юсибаху иллатун даиматун фаюнфиқу малаху фи мудаваматиха. Же болбосо Алла Таала шундай бир оору берип коет. Бүткүл тапкан малыны өмүрүнүн акырга чейин ошого давалап жүрүп кетет. Шундай оору берет, жаланган мал менен таптан тапка, доктордон докторга бул же калып кетип, башка мамлекеттерге чейин чуркатып апарып дарыланат. Ал негенде ал ошо адам бакыл болуп Алланын буйруган пар зекет малын бербеген болсо. Бул нерсе да азыркы күндө тажрыйбадан өтүп атат. Ау юдафинаху фи мавдиин мин мавадиин фаянсаху фала яжидуху. Же малыны илгери азыркыдай банк жок, нерсе жок. Ошондой сараң инсандар малыны апарып бир жерге көмүп койгон. Көмүп коюп, кийин көмгөн жерин таппай калып. Жок болуп, ал мал ошо жерин астында чирип жок болуп кетет, аны эч ким таппайт. Бул нерсе биздин өзүбүздөн көз менен көргөнбүз. Бир досубуз бар эди, атасы да бир көз алтыны бар экен. Зекет деген нерсени билбейт. Бул намаз орозонунда жакшы түшүнбөй турган. Ошол атасы ошол көзү алтынды кайда көмгөнүнү өзүнөн башка эч ким билбейт. Койгон бир жерге. Бир учурда атасы ушундай бир оору болду. Чакырды, досум, атам ооруп атат. Тез келсең, сүйлөй албай калды дейт. Ол баласы biz kalime etmez la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu deyip anın kelimesini ayetsin deyip kalime etmezsek al balası menin ayalinin oyu kayda ata kayda deyip biz kalime etmez. O kişinin adını ayet bu, Allah rahmet eylesin bu. Bizim bir eşitağımız var idi, tacik kişiydi. O ne diyor? Atasının orduğa la ilahe illallah kirmeyi. O deyip, o degen bizim malkana deyivi, atkana deyivi, başka deyivi. Atasının oyu, oşonun balasıga düşündürüp ketişilik. Atası menen ayalinin oyu, şonu sırap kalışılık. Biz başında durup, ağa aşhadan la ilahe illallah, aşhadan enne kelimesin deyip hareket kılbatağız. Mana zeket berilmеген malдын акыркы окубаты. Айта албады. Атанын жаны чыгып кетти. Эйин байладык, бүттүк. Бала ыйлап атат. Бала неге ыйлап атат? Кийинеди. Атам ушунча алтынды чогултуп, каяка көмүп койду, айта албай калды дейт. Aradan 4 yıl öttü. Anın bir zil maşinası var. O Tog'da yaşaganlar. Tog'da. Dostum dedi, jür. Bizim eski ilgili yaşagan uylarımız var dedi Tog'da. Keyin tushganmiz shaharga dedi. Bardık. Eski paxsa urilgan uylar var ekan. Bir qancha kunlarda baratganda o'shani qaraydi ekan. Qayerda bor, qayerga ko'mdi ekan, ne deb qaraydi ekan. Bir belgi bormi deb. Yo'q. Endi ne deysiz dedim.
атамдын алтыны şu үйдө калса керек дейт. Ол үйлөрдү ол шаардагы райондогу үйлөрдү бүт бузуп көрдүм деди, малканаларды. Жок, şu үйдө болсун. Мен айттым, булдозер менен сүздүр, чыгат. Досум onu daha көрүп калса бирөө мага душман чыгат дейт. Ушундай болуп экөөбүз кеттик. Таппадык акчаны. Ол дагы вада берген, досум алтын таап калсам сага да кичине берем дейм. Менин да нахсым жаш алтын береби деп кошулуп барабыз. 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин кайра келдик. Келсек, илгери билесиздер, там салганда тамдын бурчуна мындай супаклар экен. Ажерге төшөк көрпөлү жие турган. Шонда көмгөн экен, бирөө сөздөн казып кетти, туугандарынан билет экен. Кесек көзөнүн ордунда аткарылган. Мана бул закатын бербеген малдын акыбаты ушул экен. Kim alып кетти? Эсебин ким берет? Баласыга да буйруба деди. Ошол вакытында бул тамаша эмес го, алтын палтындар болсо бала чакка көрсөтүп, мындай айтып коюш керек да. Жашырып койбой. Акча пактан жашырган акчаң болсо да бала чакаң билсин дени. Балам мынча акчам бар банкында, палан жерде мынча акчам бар деп. Акчамды енді билбей қалса қоймайды, анан билип қалса жан чыгар да айттырам деп, оя бияка жагыңды баса берип айтып берер экен деп. Бул зекетін берилген мал ушундай. Зекетін берилген малды көрдүңүздөр. Түшүп калса да жоголбойт экен. Булактын боюнда түшүп калды. Бирөө алайын десе элдин көзүгө жылан көрүндү. Ал Меккеге барды, кайтып келди, акчасын алды. Бул шын, бұл хақ нерсе бұл. Зекети берилген мал калат, сакталат, зекети берилген мал. Ушундай нерсеге учурайсың да. Кээ бирлерин көрүп атасың, бүткүл жашообу там салыш менен барат. Зекет деген ушундай.